Президенттик шайлоонун мааниси күн сайын күчөгөндөн күчөп, мизи курчугандан курчуп баратканын жалпы эли байкабай койбосо керек. Ошол эле мезгилде бул шайлоо өнөктүгү чыныгы демократия нугунда өтө турганынан ишенич күндөн күнгө азайып баратканын да айтып кетүү зарыл. Чоң саясий өнөктүктүн мындай абалга калып жатканынын бир эле четин түшүндүрө кетсек деген ой менен бүгүнкү программабызды баштасак. Чыныгы демократиялык шайлоо үчүн эң оолу ачык айкындык керек. Элдин калың катмары ат салышкан талапкерлердин ар бир жасаган кадамынан толук кабардар болушу зарыл. Болгондо да алар жөнүндөгү маалымат чындыкка төп келиши абзел. Ал эми ачык айкындык болсо, демократиялык коомдо басма сөз аркылуу андагы чыныгы сөз эркиндиги менен ишке ашышы гана мүмкүн. Мен андай нерсени айтуудан алысым. Бүгүнкү күндө маалымат борборуна тышкы күчтөр гана тейлеп турат. Өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, именно Акаевдин доорунда ушул Кыргызстанга алып келип, газета чыгаруучу печатный дворлор ушул жерде курулуп атат. Мунун баардык финансирование, тренинг өтүү, журналисттерди кайсы багытка буруу, кайсы теманы эл менен элди уруштуруу проблемаларын проект катарында гана финансировать этип алып чыгып атат да. Бул бир улуттук идеологияны алып чыгуу боюнча бүгүнкү күндө эч кандай бир иш жүргөн жок. Мен ойлойм, журналисттерди эл аралык уюмдар окутпастан, биз өзүбүздүн да бир этикебизди мына илгери жакшы болчу эле билимдерин өркүндөтүү, жогорулатуу деп. Ошол бир республикалык деңгээлде борбор ачылса, биздин келечегибиз үчүн ушу маданияттуу журналисттерди топтоп карап дегенде мына ушуларга жакшыраак шарт түзүп берсек, технологиясын анан кайсы рамкада сүйлөп же жазуу маселеси, анын жоопкерчиликтери тууралуу укук жагынан да бир топ ушундай маанилүү маселелер көтөрүлсө жакшы болот эле деп ойлойм да. Мына шайлоо албетте чыр чатактар менен аякташы мүмкүн. Алдыдагы келе жаткан шайлоонун жүрүшү тууралуу талапкерлердин койгон максаттарын, келечектеги программаларын элдин алдына алып чыгуу, шайлоочуларды болочок президенттин жүрүш турушу менен жакындан тааныштыруу, мунун баарысы маалымат каражаттарынын мойнуна жүктөлгөн оор иш эмеспи? Тааныбасты сыйлабас демекчи, эртеңки мамлекет башчыбыздын өйдө ылдый жакшы жаман жактарынан кабардар болбосо, аны шайлоочу кантип тандамак эле? Бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясынан шайлоого катышууга уруксат алган маалымат каражаттары күн мурунтадан эле өз талапкерлерин таап, шайлоодогу өзүнүн саясатын эчек эле ойлонуп жолго койгондой сезилет. Телевидение, радио, басма сөз каражаттарынын өз көрүүчү, угуучу жана окурмандарына сунуш кылып жаткан көптөгөн материалдарында ачык болбосо да тымызын үгүттөөлөрдү жүргүзүп жатканын жашыра албайбыз. Албетте бул көрүнүш кайсы бир деңгээлде мыйзам бузганга жатса керек. Бирок бир чети кыска мөөнөт ичинде үлгүрүп калалы, талапкерибиз элдин көңүлүнүн четинде калбаса деген эле аракет болсо керек. Жакшыбы мындай усул же жаманбы, бирок массалык маалымат каражаттары өз ишин баштаганы талашсыз. Мына азыр өзүңүздөргө маалым, шайлоо мына 25-теринен башталып, ушу үгүт иштери официалдуу башталат. Бирок азыр көчөдө көрүнөк жарнактар же гезиттер ачык түрдө эле атын айтпаса деле белгилүү болуп калган инсандардын арыгын чаап, эмитен эле чабал өрдөк мурду чат дегендей бир жаман технологиялар колдонуп жазып атышат да. Мындан биз кетишибиз керек. Бирок эми ар бир каналдын өзүнүн саясаты болот. Ошого жараша мисалы журналисттер дагы ошол ар бир каналда иштеп аткан журналисттер өзүнүн иштеп аткан жериндеги саясатка баш ийүүгө туура келет. Ошондуктан эми айрым каналдарда баягы бир тараптуу кетип аткандыгы бүгүнкү күндө бул чындык нерсе. Андай мыйзамга каршы келген усулдарга тыюу салуу максатында борбордук шайлоо комиссиясы маалымат каражаттарына кайрылуу жасап да көрдү. Бирок анын жыйынтыгы оңунан чыкты деп айтыш кыйын. Бирок биздин саясатчылар эмес, жанагындай жергиликтүү ишти эметип аткандар баягы кошомат кылышып эле мурунтан эметип атат. Мен ойлойм, ушуну туура эмес жазып атышат да. Ошого даже мына жарандарга дагы биздин немелерге дагы мындай государственный служащийлерге деметип. Эми бүттү да ошо кошомат кылганды. Кошомат кылып отуруп, мынакей эмнеге жетип атабыз. Боршайком бул жолу баарына адилеттүү мамиле кылып, ошо административдик ресурсу киргизбестен, мамлекеттин кээ бир төбөлдөрүнө кошоматчылык кылбастан тагдана чечим чыгарып берет деген ой пикирде мен азырынча алысыраакмын. Бул БШКнын мүчөлөрү бүгүнкү күндө жалпы элдин атынан айта албайт да. Себептен булар ар бир айылдагы шайлоо участкасында болгон жок. Буларга берилген маалыматты гана айтып чыгат да. Ошол себептен азыркы БШК болсо бул өзүнчө бир эл менен бийликтин ортосунда турган бир
кыйынчылыкка дуушар боло турган уюм болуп калат да. Себеп дегенде элдин пикирин угайын десе шайлоодо өздөрү контроль жасай албайт. Ар бир айылда кандай шайлоо жүргөнү боюнчачы. А буларга берилген маалымат боюнча гана тиги чыгып ошо бир уткан тарапты гана колдоп туруп алат. Массалык маалымат каражаттарынын мыйзам чегинен чыгып, алдын ала талапкерлердин пайдасына иш алып барганына эң оболу ошол эле талапкерлердин өзү күнөөлүү болсо керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө акчанын ээси эмне десе, ошол болуп калбадыбы? Гезит менен журналдардын, телевидение менен радионун акыбалы ушундай бардыгы эле чоң саясий өнөктүктүн шылтоосу менен биртке болсо да оңолуп алсак деп жатканынан шек жок. Айрымдар тиешелүү басма сөз кызматын, басма сөз тармагында иштеген адистерди өздөрүнө чакырып, ар ким өзүнүн көмөчүнө гүл тартат дегендей, мисалы журналисттердин акча менен азгырышы мүмкүн. Андай фактылар болуп эле келген, болгон, боло берет, анан болуп атат да. Мен ойлойм, ар бир нерсе, мисалы ал бийликтин өзүнүн баягы абиринде болуш керек деп ойлойм да. Анткени мисалы эгер ошондой кыла турган болсо, демек балким ал өздөрүнүн ички жүргүзүп жаткан саясат болуш керек. Бирок ошентсе дагы айрым каналдарбы, айрым гезиттерби ошол нерсеге баш ийүүгө туура келет. Себеби алар балким ошол жактан баягы финансы, каржы булагын алып аткандар. Бул мезгилде кээ бир мына массалык маалымат каражаттары мыйзамды одоно бузуу жагынан алдына дегеле бир ат салбай атат. Мына мамлекеттик гезиттер, мамлекеттик казынадан каржыланган гезиттер же болбосо массалык маалымат каражаттары бир топ өзүнүн мындай маданият туура кармап, мамлекеттик бийликтин бутагында тургандарды кыйыр түрдө түз болбосо дагы азыр пиар кылып атканы көрүнүп эле калып калды. Демек чоң саясий кызматты көздөгөн мамлекетти башкарууга аттанып жаткандардын мыйзам бузуучулугуна жол болсун. Мыйзамды тебелеп тепсе президентке жеткен саясатчы мамлекетти мыйзам чегинде башкара алар бекен? Мына ушул жерде чоң шек бар десек жаңылышпасак керек. Мамлекеттик чиновник раз өзүнүн арызын бергенден кийин кызматын тапшырып кетиш керек. Себеби дегенде азыр бизде парламенттик республика болуп көпчүлүк менен өкмөт бардык полномочияны алгандан кийин эмне эле жанталашып жүгүрүп атышат булар. Себеби дегенде жоопкерчилик деген чоң маселе турат да. Ошол жоопкерчиликтен баягы орустар айтат, красиво уйти деген запастык бир бөлүктү издеп атабы дейм да. Албетте булар коштоосунда жүргөндө гаилерин айтыңыз, губернатор, элдер, жерде чиновниктер абдан катуу даярданып, темел окумуш тосуп алып атышат. Мунун эже эмнени көрсөтөт? Алар добровольный тосуп алып аткан жери жок. Бардыгын бийлик уюштуруп атат. Демек административдик ресурсту толугу менен колдонуп, сиз менен биздин шайлоочулардын, салык төлөөчүлөрдүн эсебинен өздөрүнүн үгүт иштерин ачык-ачык башкалар менен тең эмес шартта ушундай кетип атат. Башталып электе эле. Бул обратный деп коет орустар, тескери натыйжа берип калышы мүмкүн. Азыр бийликтин кылган иштерине бардыгы эле нааразы болуп атышпайбы? Жаңы конституция боюнча спикер өкмөт президент үчөө бийликти тең бөлүп алышкан. Анан мен түшүнбөй атам, премьер-министрге дагы бийлик кандай бийлик керек? Же өкмөт тең алайын деп атабы, немеге окшоп, Брежневке окшоп, же немеге Хрущевке окшоп, эки бийликтен бирге алайын деген ой барбы? Андай болбойт да. Просто күлкү келер. Раз премьер болуп иштеп атып, ишти жасай албаган болсо, президент болгондо да эчтеке кыла албайт да. Муну логика айтып атпайбы? Мына ушундай жалпы абалдын ичинде бардыгына деп айтпайын, айрым маалымат каражаттарынын дарегине эмитеден эле терс майнидеги акыйкаттан алыс жаткан сөздөрдү айтып, нааразычылыктарды туудуруп жаткандарга кайсы сөз таап эмине десек болот. Мисалы биздин 7 каналга карата ушак айың сөздөр айтылып, айрым атка минер талапкерлерди жамандап жатат деген айыптар коюла баштаганы өтө өкүнүчтүү. Үгүттөө мезгилине жеткирбей туруп биздин каналыбызды жалпы саясий өнөктүктөн сыртка чыгаруу максаттарын жашыра албагандар Борбордук шайлоо комиссиясына чейин жетип, жала жаап шашкандарына баа берүү кыйын. 7 каналдын айырмасы, мисал үчүн ким ушул интервью бербесин, мына ошол болгон интервьюсүн кыркып, же болбосо бир жарым болсо кыскартып, маанилүү жактарын алып салуу деген болбойт да. Болгонун болгондой көрсөтүү менен силер элдин купулуна тола алдыңар. Эл азыр баарысы көрүп билип турат. Кайсы канал жашап атат, кайсы каналды эл кабыл алат. Ошонун арасында мен айтар элем, бул 7 канал абдан бүгүнкү күнү коомдогу болуп аткан чындыкты таамай айткан, эч бир бийликке сыйынбаган,
болгонун болгондой берген бир калыс телеканал экенине мен сүйүндүм. Мына түштүк жергесине барып ош чалып жергесинде ушул элдер менен жолугушууда жүргөнүбүздө деле баары айтып атат. 7 каналга рахмат. Бүтүндөй жогорку кеңештеги түз эфирди бүт кемитпестен, бөлүп жарбастан толук бойдон ушул 7 каналга рахмат, ошол аркылуу көрүп атабыз дейт. Мен да айтар элем ушул жамаатка ыраазычылык билдирип, ушул биздин жогорку кеңеште дагы ушул элдин көйгөйүн айтып, оош кыйыш маселелерде дайыма депутаттардын деңгээли кандай маселе кандай чечилип, кандай көтөрүлүп атат. Эл көрүш керек. Эл ошого жараша баасын бериш керек депутаттаргачы, чыныгы эл өкүлдөрү, же өзүнүн эле көмөчүн өкүл тарткан депутатпы, же бир мындай бир баягы деңгээли ушул депутаттык статуска жооп береби? Ушундай ар тарабынан баягы биз эл өкүлү болуп келгенден кийин эл бизди баалаш керек, эл таразалаш керек. Жакшысын жакшы, жаманын жаман деп. Ошон үчүн мен бул чыгармачылык коллективге ыраазычылык билдирем. Анан ошол жамаат мындан дагы курчуй берсин, калемиңер курчуй берсин. Мындан дагы ошол баягы чындыкты элге жеткире бергиле демекчимин. 7 канал азыркы күндө мен жеке өзүм оюм ушул биздин мамлекетибиздин түштүк регионунда ел үчүн, элге деп иштеген, акыйкатты айткан бир каналдардын бири деп айтып кете аламын. Мунуга да өткөндө биздин президентибиз Роза Отунбаева эжекебиз өзү да ушу түштүк регионун кыдырып келгенде интервьюсунда да мен өзүм укамын. Ачык, таза, эл үчүн ачык саясатты көрсөткөн, демократияны көрсөткөн каналдардын бири деп айтылган. Мен ага толук кошулуп аламын. Анткени бүгүнкү күндө биздин ушул Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында ушул Кыргызстанда эмне болуп жаткан саясий баардык нерсени ачык элге жеткирген каналдардын бири. Мындан кийин да ушундай өнүгүп өсө бергиле, акыйкатты издеген, элге жеткиликтүү ушундай информация, жаңылыктарды берип турган каналдардан боло бергиле. Сөзүбүздүн башында айтылгандай, келе жаткан саясий өнөктүктүн жүрүшү гана эмес, анын жыйынтыгы элдин мүдөөсүнө ылайык келишинде массалык маалымат каражаттарынын орчунду болушу керек. Ачык айкын сөз, объективдүү маалымат болмоюнча таза шайлоо, туура жыйынтык кайдан болсун? Ал эми жалгандан алыс, ачык сүйлөп, айкын маалымат берген каражаттардан жана журналисттерден күн мурунтадан эле кутула койсок деген пландарды көздөгөндөргө элдин өзү баа берип, туура чечим чыгарса керек деген ойдобуз.